баарынан эмне таптуу. Арыстан падыша болуп турганда жан жаныбарлардын баары чогулду. Таттуудан эмне таттуу? Мына ушуну билип келгиле. Таппасаңар башыңарды алам, деп буйрук берет. Жан жаныбарлар туш-тушка чабагандап жөнөшөт. Арадан 6 күн өтүп, кайрадан чогулушат. Ар ким ар нерсени таттуу деп чыгат. Арыстанга бири да жакпай коет. Бул дүйнөдө тооктун этинен таттуу эч нерсе жок. Мына сизге атайын арнап алып келдим, деп түлкү жойпуланып, баштыгынан 3-4 балапанды алып чыгат. Арыстан ооз тийип, аны да жактырбайт. Коңуздан таттуу эч нерсе жок, дейт Кашкулак. Коңуз поңузуң менен көзүмө көрүнбөй жоголгун, деп Арыстан Кашкулакты кууп жиберет. Таттуудан таттуу таба албай, эмне кылып жүрөсүңөр? Баарыңардын башыңарды аламын, деп жер сууну бузуп бакырып өкүрөт. Жан жаныбарлар эмне кыларын айласын таппай турушканда, андан-мындан бир аттап жонуна бирдеме көтөргөн аюу келип калат. Айласы кетип турган жаныбарлар эми ылажы табылар бекен дешип, жарылып жол беришет. Мына ушунун баары толтура таттуу, деп аюу көтөрүп келген челегин Арыстандын алдына таштайт. Мунуң эмне? Дейт Арыстан гүрүлдөп. Же сен да мени алдагың келип жатабы? Бул челектин ичиндеги нерсе бал деген болот. Балды жеген да арманда, жебеген да арманда, деп аюунун шилекей агып, челектин капкагын ачып жиберди. Арыстан балдан бир сугун алып, тамшанып туруп калат. Опей, мунуң аябай таттуу экен. Бул дүйнөдө балдан ширин эч нерсе жок турбайбы? Деп карс-карс күлүп, балдан дагы алып жейин деп эңкейгенде, челектин ичинен арылар ызылдашып келип, Арыстандын башы көзүн тамтык калтырбай чагып киришет. Андан ары жакта турган аюу, карышкы, түлкү куушат. Жаныбарлар качып жетип араң отурушат. Арыстандын башы көзүнөн тамтыгы жок, ордунан тура албай онтоп жатса, жанынан атчан бир абышка өтүп бараткан экен. Арыстан абышкага болгон окуяны айтып берет. Абышка тигинин сөзүн калтырбай отуруп, арынын балы таттуу болуп, уусунун ачуу болушу ошол балды чогултуудан көргөн мээнетинен. Мээнет менен табылган нерсени ач көздөрдөн коргогондо ар ким жаны алык албай күрөшөт. Ошондуктан дүйнөдөгү эң таттуу нерсе эмгек. Эмгек менен тапканың дайым таттуу болот, деген акылман кеп ошондон калган. Балдар, жомок жактыбы? Анда эмесе балдар, эмгек деген темага класстер түзөбүз. Демек, эмгек. Эмгек ар кандай дарттын даабасы. Демек, баарынан таттуу эмгек экен. Үйгө тапшырма, баарынан эмне таттуу деген теманы окуп, мазмунун мага айтып бересиңер.